Assalamu алейкум, урматтуу KG каналынын катталуучулары жана биогумус сөлжан багууга кызыгып аткандар, жалпы эле ушул иш менен алектенем деп аткандар. Мен де ушул комментарийлерге жооп берип коем, жооп берип коюш керек эле деп жүрүп сааты чыкпай жүрдү эле. Бүгүн ушул комментарийлердин баардыгын топтоп жазып алып унутуп калбайын депчи. Анан жооп берип коеюн деп чечтим. Өтө керектүү маалыматтарды айтам, кеңештерди. Видеону толук аягына чейин көрсөңүздөр, баардык бул жерде айтылган сөздөрдүн баардыгы эми баштаган болсоңуз, эми баштайын деп аткан болсоңуз же уже баштап алган болсоңуз пайдалуу болот сизге. Биринчи ушул кумурска басып кетти, чимели басып кетти деп көбү сурашты да, не кылабыз депчи. Анан мен бузуп, уясын бузуп койгула, козгоп тургула, мындай башка жака көчүп кете тургандай кылып депчи. Анан ойлонуп отуруп ушундай ойго келдим. Ошол адамдар кумурсканын уюгуна коюп алышкан окшойт чамасычы, биореакторду. Болбосом эгер сырттан келип аткан болсо, могул биореакторго сырттан кирип келип аткан болсо, бул жерде эми почок-сочок, дарбыздын почогу, пияздын почогу, картошканын почогу болот да. Ошол ширелерге кыктын ичиндеги баягы саман аралаштырган болсо, саманын ичинде баягы буудай, арпаларга келет да кумурска. Алар дагы жаныбар, өздөрү тириликтеп жүрсө, анан жыт чыккан жерден калбайт да алар дагы. Сырттан келип аткан болсо, жолун бууса болот, дарып чачып, мындай ушундай бир чараларды колдонсо болот. Анан билбей эле ошол кумурсканын уюгуна кылып алган болсоңуз, жылдырыш керек, ондо башка варианты жок. Анан мен бул ушул кезге чейин көрбөдүм, кумурскалар ушул немени, сөлжанды тиштеп алып чыгып кетип атканын, ташып кетип атканын же сөлжанын тукумун ташыганын. Алар ташыса ошол өздөрүнүн тукумдарын ташыйт да. Ошону байкабадым да эч. Бирөө жарымдан да укпадым ушул сөлжанды кумурска ташып кетет экен депчи. Анан экинчи нерсе, бул баягы эгин талааларда, эгин талааларга биореактор кылып алып, мисалы мына жерге кылган болсо, өйдөракта бирөө буудай эккен, бул жагында бирөө пакта эккен, бул жагында бирөө жүгөр эккен. Анан алар дары себет, амофос себет, азот себет, селитра себет. Алар сугарат, сугарганда ылдый сиз жака агып түшөт. Анан сиз алдан сугарып жаткан болсоңуз, ал туура эмес, достор. Ошол химикаттан агып түшкөн аткот суулар менен сугарбаш керек. Анын составында баары бир ошол азот, селитра химикаттар болот. Алар болбойт, сөлжандарга зыян болуп калат. Бир күн келип, бир күн болбосо, бир күнү ушу зыяны тийип калат да. Ошондуктан болушунча тазараак суу менен же жердин астынан баягы скважинадан алынган суулар менен сугарсаңыздар туура болот. Анан Россиядан бир-эки ушул агаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбы билбейм, ушул Россиядан чалышты. Ака, ушул Москвадан жададым, Питерден жададым мен сыртта жүрүп, ушул немени баштасам кандай болот депчи. Буда болот, кылса болот, бирок Россияны таштап коюп, эгер ишиңиз болгон болсо, ал жерде даяр иш болсо, иштеп аткан болсоңуз, ошону таштап атып, бул жака келип баштаган туура эмес өзүчү. Бир ишти кылып аткан болсоңуз, кыла бериңиз, буну дагы по пути кылып коюңуз. Кийин барып көбөйгөндө келип анан ушул ишти улантсаңыз, билбейм. Анан бир иш кылып аткан ишти таштап коюп, бул ишти баштабаш керек. Бул иш ушу по пути болуш керек, по пути кыла бериш керек бунучу. Башка ишти дагы кыла бериш керек, буну дагы кылып коюш керек. Бул тура берет, өзү секин көбөй берет. Анан секин көбөйтүп алып туруп, анан кийин секин барып ушул бизнеске өтүп кетсе болот. Бирок ушул эле бизнес менен алектенип, ушуну менен эле жан багып кетем дегендер болсо, адашат анда. Буну менен такай ушул бизнес менен алектенип
ушуну менен жан багып кетем дегендер бул 100дөн 1 эле болбосо билбейм. Анан мисалы мына ушул сөл жанын баккан чоң белгилүү адамдар менен каймактары деп коеюн мен. Сөл жанын каймактары мына Мамазакир ака, Райхан эже, Абдулла Ташиевич, жана Мадыда бир ака аты эсимен чыгып атат. Төмоюндагы ака, кече мына Нокаттан бир ака чыкты. Булар ушул биогумус менен эле алектен ушуну менен эле тиричилик кылып жүрөт деп ойлоп атасыңарбы силер? Андай эмес. Булардын дагы башка иштери бар. Башка иштерди кылып, буну дагы кылып атышат аларчы. Мен деле ошондой, мисалы мен өзүм деле бир эле ушул биогумусту карап, сөл жандарды карап жүргөн жерим жок. Сөл жандарды болгону күнүнө 2 саат, 3 саат эле карабасам, бош болуп калган күнү бир күн кечке карашым мүмкүн. Ошолорду ээлеп, монтип наркы берки иштерин кылып, суулап, аңтарып, ошондой кылышым мүмкүн. Мындай бир бош убактым болуп калганда. А так буларды кечке карап жүрө бербейм мен. Башка малдарды карайм, башка иш кылам, стройка болсо стройка кыла берем. Кыскасы, бул попутти боло турган неме болуш керек да. Кошумча каражат деп мен биринчи видео чыгарганымда кошумча каражат табуу деп чыгаргам. Ошол туура чыккан видео да ошолчу. Ошондой туугандар. Анан кийинки суроо, эски кык болобу дейт. Болот. 1-2 жылдык кык боло берет. 1-2 жылдык кыктын, мисалы 1 жылдык кыктын деле 2 жылдык кыктын деле бети 2-3-30 сантиметрге чейин чирип уже даяр болуп калган, же мындай бир 10 сантиметри уже эч нерсеси калбай калган, күйүп калган да. Түгү может свежийдир, может чала чиригендир. Ошону аралаштырып тастасаңыз боло берет. Баягы сөл жандар чирип калган кыкты дагы бир сыйра өтүп койсо, баягы чириген кык дагы кыйла тазаланып калат. Ошон үчүн аралаштырып койсоңуз боло берет. Анан кышкысын кантип бактың ошол жөнүндө айтып бер дейт. Кышкысын мен баягы эки портер кыкка салып, биринчи эме 2 арабага салып, андан кийин 2 портерге салып, 2 портерди жеп бүткүчөйүн кышкыга даярданганмын. Кышкыга кандай кылып даярдаганмын? Кыгым свежий болчу. Свежий кыкты утуру тартып жайып, азыркы турган жанагы буртка жайып, кургайт алып. Кургап жыттары учуп кеткенде суулап туруп, дагы бир слой тартып жаям. Дагы кургайт алып. Күнгө кургап, жамгырда калып, кыскасы мына жаратылыш өзү эле аны неме кылып берет. Аны жууп, мантип оңор эмес суу кетеби ого. Анча суу каражат кетирип кереги жок. Сууну ысырап кылыпчы. Жайып койсоңуз, жаратылыш өзү эле даярдап берет анычы. Сиз аны жууп жүрсеңиз, ал ширесин баарын агызып кетет. Аны мисалы бир 2 араба болсо, жуусаңыз болот. Эгер свежийрак болсо, мындай жыты болсочу. Анан 1 камазды, 10 камазды, 4 камазды жууш үчүн оңор суу кетеби? Көңдү жуубаш керек. Ушул күнгө эле кургатып алып, бир сыйра тезек кылып, мындай тезек деле эмес, чала мындай кургатып алыпчы. Өзү өңү карайып, күрөңдөшүп, мындай башкача свет болуп калат, баягы кык. Свежий кык дагы. Анан катып калат зыңкыйып. Сиз ончолук катыгы чейин кылбайсыз. Кичине мындай кылсаң сынып кете тургандай кылып кургатсаңыз болду. Кургаттыңызбы, экинчи слойду тарттыңыз, суулайсыз, раза. Үчүнчү слойду тартып таштап коесуз. Ал үчүнчү слой дагы кургайт. Анан 4-чү слой ошентип отуруп 1 метр, 1,5 метрге чейин кыла бересиз. Анан 1 метр, 1,5 метрге чейин кыла бересиз. Анан кийин суулайсыз да утуру. Мисалы 20 сантиметр жайып, кургадуу, суулайсыз. Дагы 20 сантиметр жайып, кургадуу, суулайсыз. Ошентип отуруп 1,5 метрге жеткенде кыгыңыз түгөнгө чейин кыла бересиз. Бул жактагы свежий кыкты түгөтүп туруп, анан кийин октябрдын мына погодага караш керек да. Суук түшүп, уже колду сууга салганда какшай турган болуп атканда уже токтотуш керек суунучу. Суу бербеш керек.
может октябрдын 15-ине туура келип калат, может сентябрдын аягында суук түшүп калат. Ошого карап туруп көңдү тез суук түшкү чейин суулап бүтүп коюш керек. Ошондо күзүндө уже көң өзүнүн ичинде эле влажностьту сактап тура берет. Ошол баягы кийинки даяр болгон немени жеп бүткөн биогумусту ээлеп туруп эле сразу баягы чала желген бойдон сала бересиз. Сөл жыландардын общий ошо тукум мененчи. А биогумусту бул жака бир караңгы жерге коюп койсоңуз, анын ичиндеги баягы кокондору, тукумдары ачылып чыгат. Жылуураак жерге койсоңуз, жана суук жерде болсо алар кечирээк чыгып калат. Жылуураак мындай бир тукумдар ачылып чыга турган температура болуш керек да, 15 градустан жогору болуш керек. Ошентип баягы буртка салып коесуз, суулап туруп. 1,5 метр болгон буртка 2 метр, 2,5 метр болсо деле боло берет. Главный баягы кыштан чыгарып алыш керек. Эгерде сизде бул баягындай вариантта, эгерде сизде жабык жер жок болсо, анан жабык жер болсо, анда полный айнек эшиктерди жабып, жылуулап туруп эле жабык жерге, мисалы навеске же мал сарайга узун кылып туруп төшөп туруп эле 40, 50, 60 сантиметр кылып суулап туруп, аны дагы ошол күзгө баягы колду какшата турган суук түшкөнгө чейин суулап алыш керек. Андан кийин сууласаңыз, сөл жандарга суугураак болуп калат, сөл жандар секин иштеп калат, узагыраак жеп калат. Ошондой туугандар. Будай арпага кандай кылып чачыш керек дейт. Будай арпага мисалы сиз 1 гектар будай жериңиз болсо, 1 гектар жерге 7 тонна себиш керек деп Абдулла Ташевичтин айткан сөзү бар. 7 тоннаны сиз сатып алсаңыз 20 сомдон 140 000 сом болот. Анда сиз банкрот болосуз. 7 тоннаны сиз өзүңүз чыгарып алышыңыз керек, ошондо сиз утасыз. 7 тоннаны сатып алсаңыз, аны ошол Абдулла Ташевич айткан, ошол өзүңөр чыгарып алып, ушундай жериңерди оңдоп алгыла депчи. Аны сатып алып сеп деген эмес алдагычы. Өзүң ар ким өзү чыгарып алса, бекер түшөт да. Анан 1 гектар жерге канча себем деп палан пулду сарптап алып, банкрот болуп калган эч кимге керек эмес. Ушуну туура түшүнсөңөр туугандар, сатып алып банкрот болуп каласыз. 7 тонна оңорбу? Өзүңүз чыгарып алсаңыз, мисалы бизде бар да, мал сарайы барлар, малы көптөр бар. 50 КАМАЗ көңү барлар бар да, ошолор жедирип туруп, жаса жерине себип, аябай. Анан кийин будай арпасын сепсин, сонун болот. Өтө сонун болот. Топуракка деле эгип жүрбөйбү? Топуракка биогумусту кошуп койсоң, вообще сонун болот да. Ошондой туугандар. Гектарына 7 тонна дейт. 50 сотукка канча себет ошондо дейт. 50 сотукке, эгер гектарына 7 тоннадан туура келе турган болсо, 50 сотукке 300 жок, 3,5 тонна себиш керек болуп калат. 20 сотукке 1702 тонна. Эми канчалык көп сепсе ошончолук жакшы болот, өзү негизичи. Анан мынанча себиш керек деп чектөө жок. Бул күйгүзбөйт. Биогумус күйгүзө турган бир касиети жок. Биз биогумуска гүл эктик, күйгөн жок. Мен гүлдү дагы тартып чыгардым го видеогочу. Картошкага канча салынат дейт. Картошкага биз жанагы мынандай суу куйган чөмүч бар. Бир чыны деп коеюн. Тамак шорбо куйган чыны менен бирден салып туруп эле картошканы эккен видео чыгардык. Көрсөңүздөр болот ушу каналда. Ошондой кылып эле салдык. Анан сизде көп болсо аябай эле салсаңыз боло берет. Эч нерсе болбойт, кайра сонун болот. 1 КАМАЗга канча сөлжан салынат дейт. 1 КАМАЗга каалашыңызча салсаңыз болот. Ал сиздин өзүңүздүн эркиңиз, чөнтөгүңүзгө карайсыз. 1 КАМАЗды эгер 100 килограмм салсаңыз болот, 10 килограмм салсаңыз болот, 50 килограмм салсаңыз болот. 1 КАМАЗды канча убакта жедирип бүтүшүңүз керек, ошого карашыңыз керек да. Мисалы 1 КАМАЗды мен 6 айда жедирип бүтүшүм керек десеңиз, 100, 200 килограмм, 300 килограммга чейин салсаңыз боло берет. Азыркы мына жайкы убакта. Анан кышында салып алсаңыз, ондо кышында болбой калат. Кышында себеби булар кичине секинирээк кыймылдап калат. 1 КАМАЗга салыш, канча салыш керек деген, ал сиздин чөнтөгүңүзгө байланыштуу.
сиз желанияңызга канча убакта жетирип бүтүшүңүз керек, ошого байланыштуу. Анан саткан жагынан проблема жокпу дейт. Саткан жагынан бизде проблема болгон жок. Биогумус кичине экинчи чыгарган биогумусубуз 1,5 тоннадай бар эле. 1,5 тоннаны 1,5 айда сатып түгөтүп койдук. Onu өзүбүз огородко себебиз деген элек, бирок ушул элдер сурагандан бердик, досторго бердик, тууган кошуна ояк бияк ушинтип эле жок болду, түгөндү да. Азыр эми кийинки мына жаңы чыгып аткан биогумустан салып эгип атабыз. Жанагы бурттан эле ээлеп алыпчы. Буну дагы айтып коеюн, ошол биогумусту эгерде көчөттөргө шашылыш болсо, мисалы, ээлеп алып туруп салсаңыз боло берет. Кокондору ошол жерде чыгып жашаганы жашап кетет, жашабаганы ошол жерде өлүп кала берет. Анан гүлгө болбой калат. Сразу ээлеп туруп эле гүл эксеңиз болбой калат. Себеби кокондор горшоктун ичинде чыгып, горшоктун ичин сөлжан басып кетет. Тамыр жебейт го, бирок ичинде жүрө берет, алар деле барып ошо чалаларын жеп жүрүп анан өлүп калат алар делечи. Ошондой туугандар. Анан кийинки спрос кандай дейт? Спрос азыр жакшы. Бардыгы ушул нерсеге өтүп атышат, биогумускачы. Бардыгы биогумус менен пышырып, биогумуска пышкан мөмө жемиш жегиси келип атат азыр. Химикаттан ушундай жадаганбы билбейм, элдин бардыгы ушуга өтүп атышат. Бизде биогумусту сурагандар көп, аябай көп. Бизде бирок жок болуп атат биогумус. Эми эртеге буюрса ээлеп чыгарабыз. Көчөттөргө бере беребиз, гүлгө болбойт. Гүлгө таптаза болуш керек. Гүлгө кокону жок болуш керек, сөлжаны жок болуш керек. Ошону карап алышыңар керек. Ээлеген жөнүндө маалымат бергилечи дейт. Ээлеген жөнүндө биздин каналда видео чыгарганбыз. Ушу каналга катталып туруп, каналдан издеп көрсөңүз болот. Ошто ысыкта жайкысын кандай, кышкысын кандай багылат, канча убакта жеп бүтөт дейт. Кышкысын бир аз секинирээк кыймылдайт. Эгер сарайдын ичин жылуулап же бир мындай парник кылып алсаңыз, анда жайдагыдай эле иштей берет. Анан суугураак эшикте болсо акырыныраак, секинирээк жешет. Ошондо деле көң өзүн өзү баягындай бир калыпта кармап турат да. Мисалы, суукта өзүн ысытат көң, ысыкта өзүнүн ичин салкындатып, ушундай бир касиети бар го көңдүн. Кышкысын кандай кылып багылат дегенди мен азыр эле айтып өттүм. Канча килограмм кыкка канча сөлжан салыш керек дейт. 1 килограммды 10 килограммга салыш керек. 10 килограммды 100 килограммга. Бул эми чектөө эмес, каалашыңызча салсаңыз боло берет. Мисалы, 10 килограмм кыкты 1 камазга салып койсоңуз деле боло берет. Буда мындай норма, чектөө деген жок. Просто ошол сөлжан канчалык көп болсо ошончолук тез жейт, канчалык аз болсо ошончолук шашпайраак жейт, көбүрөөк күтөсүз деген сөз да. Канча күндө даяр болот дейт. Канча күндө эмес, бул айлап даяр болот. Тууган, 1,5 портерге 400 килограмм салдык, канча күндө даяр болот дейт. 1,5 портерге 400 килограмм салган болсоңуз, 2 ай, 2,5, 3 айга деле барышы мүмкүн. Мезгилге дагы караш керек. Мисалы, кышкысын салдыңыз, күзгүсүн салдыңызбы же жазда салдыңызбы, жайында салдыңызбы, ошого дагы байланыштуу болот. 1 камазды канча килограмм сөлжан канча убакта жейт дейт. 1 камазды бунун ар кыл варианты бар. Мисалы, 1 камазды 10 килограмм сөлжан 1 жыл жеши мүмкүн. 1 камазды 100 килограмм сөлжан 7-8 ай жеши мүмкүн. 1 камазды 200 килограмм сөлжан 6 ай жеши мүмкүн. Ошол сөлжандын немесине карайт да, количествосуначы. Кык канча жылдык болуш керек дейт. Кык 3-4 айдан баштап 1,5-2 жылга чейинки кыктар боло берет. Гумусту кандай сатабыз дейт. Гумусту чыгарып сразу эле сатыш максатта эмес, мен бая эле айтып кеттим, достор. Гумусту биринчи өзүңүзгө чыгарыңыз. Өзүңүз чыгарып, эгип көрүңүз. Анан коло коңшуга, тууганга, той топурда, аяк бул жакта анан айтыңыз. Мына мен мындай кылып эктим эле.
Биздин кыргыздар ушундай да, бир нерсени доказать этип көрсөтүп мынандай болот экен десең анан кылат. Ошого биз дагы азыр мына помидор, картошка эктик. Ошону көрсөтөбүз. Ушу каналга катталып, каналды аңдып турсаңыз, күзгө чейин буюрса чыгат. Сиз дагы ошондой кылып сатсаңыз болот. Болбосо реклама кылып сатсаңыз болот YouTube'дан. Анан 1,5 тонна гумусту деле тез кабарды чакырып алып, же дагы бир немени чакырып алып реклама кылсаңыз түгөнүп калат. Эртегелечи көп чыгарып алып туруп, анан кийин реклама кылсаңыз жакшы болот. Ачык жерде кандай болот? Тоңуп калбайбы дейт. Ачык жерде болот, биздики ачык жерде эле турат. Силер жагы ысык экен да дейишиңиз дагы мүмкүн. Нарында деле ачык жерде кылса болот. Мен нарындыктарга деле мындай айтып багып кете тургандай кылып түшүндүрүп бере берем. Бар жогун эске алып, погодаларын мындай немелерин полный эске алып туруп, ошол шартта кандай багылат түшүндүрүп, эгер көп ала турган болсо, өзүм барып дагы салып берем. Анан айыл арасында огородко кылса болобу, жыттанбайбы дейт. Биздики ошол айыл эле турабыз, биздики жыттанбай эле. Кыкты ошол жытын жоготуш үчүн жаябыз. Эрте жазда жайсаңыз, жайгачы мисалы жайында жайсаңыз буркурап жыттанышы мүмкүн. 1-2-3 үй нарак беракачы. Анан эрте жазда жайсаңыз, эрте жазда погода нормальный болот, күн дагы жакшы тийип аткан болот. Ошол учурда анча жыттанбайт. Азыр бул биогумус сөлжан салган бурт жыттанбайт. Биогумус өзү вообще жыттанбайт. Сөлжан жегенден кийин болду бул уже. Мындай алып жыттасаңыз жер эле жыттанат, башка жыт калбайт булардачы. Биогумуста. 1 килограмм сөлжан канча кыкка туура келет дейт. 1 килограмм сөлжан 10 килограммга салсаңыз болот. Аны мындай үйдүн ичине деле алып кирип алып баксаңыз боло берет. Почок-сочокторду салып, ушул кухнядан чыккан аткопторду салып, үйдө бир мындай ящикте баксаңыз деле боло берет. Болгону ушул ящиктин түгүнөн суу сыргып чыгып туруш керек. Суу топтолуп, сөлжандар дундалып калбаш керек да. Суу сыргып чыгып туруш керек. Түгүн тешип коесузбу, ушундай кылып баксаңыз болот. Ассаламу алейкум. Калай баксам болады дейт. Ушу мен видеодо айткандай баксаңыз болот. Бардыгын көрсөтүп, конкретный кылып, жалпак тил менен түшүндүрүп, айтып, видео кылып чыгарып атабыз. Кыкты жууш керекпи дейт. Кыкты жуубай эле коюш керек. Кыкты жууштун кереги жок, суу кетириштин кереги жок, суу расход кылыштын кереги жок. Кыкты сугарганга эле иштетиш керек. Сууну. Анан свежий болсо, шашылыш алып келип алган болсоңуз, башка бир эскирген кык жок болсо, анан жуусаңыз болот. А так кыкты жууп салыштын кереги жок. Кыктын дагы өзүнүн бир ширеси болот. Сөлжандарга керектүү ширелерин баарын агызып чыгарып бересиз анда. Кыкты канча айда жейт, гумус кылат дейт. Азыр эле айтып өттүм. Кыкты жеп түгөтүшү ошол сөлжандын количествосуна байланыштуу. Биогумусту жумурткасы менен огородко чачылып кетсе эч нерсе болбойт. Эч нерсе болбойт. Сөлжанды качан ажыратабыз дейт. Сөлжанды ошол жеп бүткөндө ажыратасыз. Жеп бүткөндө өзү билинип калат, мындай укаланып, өзү эле мындай чайга окшоп калат баягы. Мындай кылсаңыз тезек болбой, чайга окшоп эле укаланып калат. Дарактын түбүнө кылсак эч нерсе болбойбу дейт. Дарактын түбүнө кылсаңыз өтө сонун болот. Дарак ошолдон чыккан баягы жидкий биогумусту ичип жасасону жоңоет. Биз өрүктүн түбүнө кылганбыз, өрүгүбүз сонун болду, туп-тунук, потур-потур, эч кандай оорусу жок, жалбырактары дагы көк-мөк жапжашыл болуп турат. 10 жылдык гиляска канча салынат дейт. 10 жылдык гиляска сала бересиз аябай эле. Бир чыптага чейин салсаңыз деле боло берет. Себеби ал чоңоюп калган гиляс уже биогумус кеңири болсо, аябай салсаңыз боло берет. Жаңы бак отургузуп жатам, канча гумус кошушум керек дейт. Жаңы тигип аткан болсоңуз, ошол бая айтып кеткен бир чыныдан таштап койсоңуз болот. Бул күйгүзбөйт, эч кандай
күйгүзүү касиети жок. Биогумуска өзүңүз бир нерсе эгип көрдүңүзбү дейт. Буюрса эгип атабыз. Помидор эктик, картошка эктик, гүл эктик, эми болгарский капуста жана башка ушул өзүбүз жей турган нерсенин баардыгын биогумуска эгебиз. Будан кийин болду, биз только ушул биогумуска бышырабыз эми. Биздин үйдөн эми буюрса сөлжан биогумус үзүлбөйт. Өзүбүзгө, башкаларга керек болсо башкаларга өзүбүздөн сатып, кыскасы бул эми ушундай ушул темпте кетебиз буюрса. Сөлжан качып кетпейби де? Сөлжан качып кетпейт. Сөлжан жерге кирет, бирок жер менен сойлоп кошунаныкына же башканыкы бирөөнүкүнө кетип калбайт. Сөлжан качан тамагы түгөнгөндө гана мындай жерде бир күн ушул реактордо турган болсо, наркы реакторго өтүп кетиши мүмкүн. Бир 2 метр нары жак бери жакка. Анан 10 метр, 20 метр кетип калбайт. Жерге кирет, 1-2 сантиметрге кирип, өздөрү көңдү жей берип жадаган болсо, балким жерге бир кирип чыгып, ошентип жүрө берет. 2 сантиметр, 10 сантиметр, 15 сантиметрге чейин кирет дегендер бар. 15 сантиметрге чейин кирбейт булар. 1-2 сантиметр кирет, андан ашык кирбейт. Ушу бар таза болсо 5 сантиметрге чейин кириши мүмкүн. Кайра чыгат ал. Күнгөй месталар болобу дейт. Боло берет күнгөй местадагы. Күнгөй местага болгон ушул үстүнө бир нерсе жабып коюш керек, нымдуулукту сакташ үчүн. Нымдуулукту обязательно сакташ керекпи деген дагы суроо болушу мүмкүн. Нымдуулукту обязательно сакташ керек. Нымдуулукту сактабай үстүнө бир нерсе жаппай койсоңуз, кайра суу себишке туура келет. Ошон үчүн үстүнө кардон же бир көлөкө, бир шипыр-пипыр жыгач фанерадан жабып койсоңуз боло берет. Жөнөкөй сөлжан болобу местный дейт. Жөнөкөй сөлжан болбойт. Алар иштебейт, алар жалкоо болот. Биз кызыл үңкүрдөнбүз, биз жакка болобу дейт. Кызыл үңкүр Кыргызстандын любой жерине болот. Чоң Алай, Нарынга да болот. Чоң Алайга баксак болобу дейт. Чоң Алайга бакса дагы болот. Нарында суукта кантебиз дейт. Нарында суукта дагы бакса болот. Россияда багып атпайбы суукта? Картошка почогун берсек болобу дейт. Любой ушул кухнядан чыккан почокторду берсеңиз болот. Болгон ушул туз, ачып кеткен, ачыгыраак мындай немелерди бериш керек эмес. Туз бериш керек эмес. Россиядан тапса болобу дейт. Россиядан тапсаңыз болот. Россияда дагы сөлжан баккандар бар. Мына ушундай суроолор туугандар. Дагы суроолор болсо комментарийге калтырсаңыздар, мен дагы топтоп туруп бир жооп берем. Менин оюмча сиздерге пайдалуу маалымат болду бул. Каналга катталып, достор менен, туугандар менен бөлүшүп койгула. Ким сөлжан багам деп жүргөндөр болсо, ушул маалыматтарды билип алсын. Анда эмесе, көрүшкөнчө аман болгула туугандар.